بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, мына Аллах Таала тарабынан дагы бизге бир насип кылып, дагы бир жума намазында жүз көрүшүп отурабыз. Аллах Таала мына ушул окуй турган жума намазыңыздарды кабыл кылган болсун. Бүгүнкү жума баяныбызда айта турган маселебиз, баяныбыз хифзул лисан, тилди тыюу, тилди кармоо тууралуу болот. Эми Аллах Таала инсан баласына берген нейматтар чексиз. Мына ушул неймат жакшылыктардын ичинен инсан баласына берилген эң бир чексиз бир неймат бул инсандын тили. Мына ушул тил инсандын акыр акыбетте инсанды бейиштик кылат, жаннати кылат, же болбосо тозок кылат. Инсанга берилген эң улуу нейматтардын бири мына ушул сүйлөп турган тилибиз. Бул тилдин неймат экендиги, инсанга берилген жакшылык экендиги тууралуу Аллах Таала Кур'анда айтат: "Астаизу билла, алам наджаллаху айнайн ва лисанан ва шафатайн." Биз инсанга эки көздү бербедикпи? Biz insanga süylöy turgan tildi jana eki erindi berбедикпи дейт. Мына ул insanga берилген көз эң улуу неймат. Мына дүйнөнү караңыз, акчаңыз болсо бооруңузду алмаштыра аласыз, алмаштыра аласыз, жүрөгүңүздү алмаштыра аласыз, бөйрөгүңүздү Аллах өзү сактасын, ар бир мусулманды ар кандай бале кырсыктардан, ар кандай жаман оорулардан өзү сактасын. Бөйрөктү алмаштырууга мүмкүндүк бар. Бирок шунча илим өнүксө дагы, мына шунчалык медицина илими жетишсе дагы, эч бир жерде көздү алмаштыруу деген нерсе жок экен. Мына ушул эки көздү эч ким инсан, эч бир жерде эч бир инсан сатпайт дагы, бир нерсеге алмаштырбайт дагы. Анткени көз бул инсанга берилген эң улуу неймат. Мына ошондуктан бөйрөктү алмаштыруу бар, жүрөктү алмаштыруу бар, бирок көздү алмаштыруу деген нерсе жок. Жана инсанга тилди бердик дейт. Мына ол сүйлөп турган тил, мына ушул неймат, мына ушул сүйлөп жаткан ар бир сөзүбүз чыгыш үчүн организмде, мына ушул биздин денебизде көп кызматтар, көп организм көп кызматтарды кылат. Эгер ошолордун бирөөсү ушул тилдин бир чети, бир кичине бир нерсеси иштен чыга турган болсо, инсан туура сүйлөп турган инсан, жакшы мыкты так сүйлөп турган инсан сүйлөй албай калат. Же бир кемчилдиктүү сүйлөп калат. Эми мына ушул тил эми колдонулуш керек, зикир үчүн, Аллах Тааланын ибадаты үчүн колдонулуш керек экен. Эгер инсан бул тилини, бул берилген тилди бул таат ибадат максатта пайдаланбаса, колдонбосо, эртеңки күнү инсандын өзүнө эле бале болот, жана зыян болот. Мына Аллах Таала Кур'анда айтат: "Яума ташхаду алейхим алсинатухум ва айдихим ва аржулухум бима кану я'малун." Аллах Таала бул аятта айтат: алардын жаман кылган иштери себеп алардын буттары, жана колдору, жана тилдери өздөрүнө алардын каршысына күбөлүк өтөт дейт. Кыямат күнү мына ушул кармап турган, мына ушул кармай турган колубуз, мына ушул колубуз, тилибиз, бутубуз бизге күбөлүк берет экен. Инсан баласынын зыянына, каршысына күбөлүк берет экен. Инсан баласы кыямат күнү келгенде күнөөлөрүн моюндабай коет. Эч бир инсан күнөөсүн моюндагысы келбейт. Күнөөсүн моюндабай койгондо Аллах Таала ошол инсандын дене мүчөлөрүн сүйлөтүп таштайт экен. Мына ошондо инсан өзүнүн дене мүчөлөрүнө айтат экен: "Эмне үчүн бизге каршы күбөлүк бердиңер?
деп дене мүшелеріне өзінің қолына, бұтына, тіліне сөйлеген уақытта алар айтады екен: "Қалу антақаналлаху аллази антақа кулла шей." Барлық нәрсені сөйлетіп қойған Алла бізді дағы сөйлетіп қойды дейді екен. Бұл шариатымызда, ислам шариатында тілді сақтау бойынша көптеген хадистер бар, көптеген аяттар бар. Еми мұна Аллах Таала айтады бір аятта: "Стаизу билла ма ялфизу мин қаулин илля ладайхи рақибун атид." Егер инсандың оғызынан бір сөз атырылып шыға тұрған болса, аны бір күзетші періште байқап тұрады дейді. Мына ошондуктан бұл аяттардың манисіне алымдар жақсы түшінген, алымдар амал қылған. Ушул инсан бір сөз оғызынан шыға тұрған болса, аны бір күзетші періште қарап тұрады екен. Мына ошондуктан инсан бірінші ойлап тұрып, анан сөйлеш керек. Мына башқа бір аятта айтады: "Вақала таала ва ла тақулу лима тасифу алсинатукумул казиба хаза халалу ва хаза харам литафтару ала Аллахил казиб иннал лазина яфтаруна ала Аллахил казиба ла юфлихун." Еми Аллах Таалага жалғандан жала жаап, тилиңер менен мынол халал, мынол харам, мынол адал деп сөйлей өрбегиле. Аллахқа жала жаап, жалғандан жала жаап, тоқып бір нәрселерді. Шындығында Аллахқа жалғандан жала жаушылар құтылбайды дейді. Инсан тілін етият қылыш керек. Біздің шариатымызда әрбір нәрсенің ошол адал арамдығы баяндалған. Еми инсан өзінше шығып алып еле бір нәрсені арам, бір нәрсені адал деп өзінің ойынан өзі бір пікір қылып айтуға хақысы жоқ. Антикенің бір нәрсені адалдоо, бір нәрсені арамдоо деген бұл нәрсенің укугу Аллах жанан елчисине таандык. Мына ошондуктан Аллах Таала бір нәрсені адал дедиби, биз моюнсунабыз. Аллах Таала бір нәрсені харам дедиби, арам деди, биз моюнсунабыз. İmam Tirmizi'den kelgen bir hadis var iken Muaz ibn Cebel radıyallahu anhudan ennehu sâlen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem en amelin yuqarribuhu ilel cenne ve yubaiduhu minen nar. Muaz ibn Cebel radıyallahu anhunun surağanын қараң. Бұл сахабалар бұл ақыретті бірінші қойғанда, мына ошол ақыреті үшін қан көргенде бұл сахабалар. Мына сұраған сұрағаны қараң. О Аллах мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ушул сахаба сұраған екен: "Мені жаннатқа, бейішке жақындата тұрған, тозоқтан алыстата тұрған амал туралы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямдан сұрадым" дейді. Азыркы кезде көп адамдардың сұраусы: "Молдеке, ишим жүрүшпөйт ат. Тапқан ақшам қайда кетіп жатқандығын билбейм, ишим жүрүшпөйт" деген ошол ақша маселесін көп сұрайбыз. Көп сұрап қалдық. Мына сахабаның сұрағанын қараң: "Мені бейішке жақындата тұрған, тозоқтан алыстата тұрған амал туралы сұрадым" дейді. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم برأس الأمر وعموده والذروة سنامه ثم قال. Кейін анан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ошол сахабасына хабар беріп айтқан екен: "Иштин башы бұл ислам, анын түркүгү намаз, жана ең бийик чокусу бұл жихад" деген екен. Кейін айтқан екен: "Сумма қал ала ухбирука бималаки залика кулли." Сага мына ушулардын барысынын өзөгү тууралуу, негизи тууралуу хабар берейин бе деді. Култу бала я набийаллах. Мен айттым: "О Аллахтын пайгамбары, ова" деп айттым. Кала фа ахаза билисани. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тилини кармады мына. Кадимки дейли мына тилини кармап, "Ва кала куффа алейка хада." Мына ол тилиңди тый деди. Тилиңди тый деди. Фа култу я набийаллах ва инна ла муахузуна бима натакалламу бих. Мен ошондо таң калып айттым дейт: "О Аллахтын элчиси, биз сүйлөгөн сөзүбүз, тилибиз үчүн дагы азапталабызбы? Мына ошол тилибизден дагы суралабызбы?" деп айттым. Фақала thaqilатка уммук. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Сени жоктоп энең ыйласын" деди. Эми арабтарда мына ушундай сөз бар: "Сени жоктоп энең ыйласын, ey Muaz." Ва хал якуббу наса финнари ала вужухихим. Адамдарды тозокко жүзү менен түшүргөн нерсе бул тили себептүү эмеспи деди. Башка бир риваятта: "Ва ала манахирихим илля хасаиду алсинатихим." Аларды ошол мурдулары менен, ошол жүзү менен
тозокко түшүргөн нерсе ушул тили топтогон, тили жыйнаган нерселердин жемиши деди. Мына ошондуктан бул инсандын тили инсандын бактылуу болуусуна себеп болот, же бактысыз болуусуна себеп болот. Мына ошондуктан көптөгөн ката кемчилдиктерибиз мына ушул тилибиз себептүү болот. Аялыбыз менен дагы, балдарыбыз менен дагы, адамдар менен дагы кээ бир ката кемчилдиктерибиз, туура эмес иштерибиз мына ушул тилибизден кетет. Имам Бухари жана Муслим Абу Хурайра радияллаху анхудан төмөнкү хадисти риваят кылган экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Иннал абда лиятакалламу бил калимати ма ятабайяну фиha яхуи биха фин-нари аб'ада ма байнал машриqi вал магриб." Чындыгында бир пенде бир сөздү сүйнөйт дейт. Ошол сөздүн ибадат экендигине, же ошол сөздүн ажыр сооп экендигине, же күнөө экендигинин айырмасына барбай дейт. Бир сөздү сүйлөйт, же күнөө экендигин айырмаламайт, же сооп экендигин, же сооптуу бир иш экендигин, бир сооптуу сөз экендигин айырмаламай туруп, бир сөздү сүйлөйт. Ошол сөзү мына жаман боло турган болсо, ошол пендени ошол батышы менен чыгыштын аралыгынчалык тозоктун эң астына түшүрүп жиберет дейт. Мына ушундай сөздөр бар, инсан кээде көңүл бурбай сүйлөйт бир жакшы сөздү, ошол сөзү себеп инсандын даражасы көтөрүлүп кетет. İnsandın bir жақшы сөзі себеп Аллах Таала разы болот. İnsandın bir жақшы сөзі себеп Аллахтан ачуусу келет экен. İmam Buxari өзүнүн сахихинде Сахил ибн Саадтан төмөнкү хадисти риваят кылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Мен yadman li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi adman lahu al-janna." Kim ol эки жагынын ортосундагыга кепилдик берсе, жана эки бутунун ортосундагына кепилдик берсе, мен ага бейишти кепилдигини беремин деди. Жана айтканыбыздай эле көптөгөн туура эмес иштерибиз, туура эмес сөздөрүбүз, мына эки жактын ортосунда эмне бар? Бул тил бар. Ошол тил себептүү кетет. Экинчиси эмне? Мына ушул эки инсандын эки бутунун ортосундагы нерсе себеп зынага түшүп калуусу, арам ишти жасап коюусу себеп болот экен. Эми көптөгөн адамдардын көп күнөөлөрү дагы мына ушул эки нерседен келет. Мындай адамдарды карасаңыз, көпчүлүк адам ушу эки жагын ортосундагы жана эки бутун ортосундагы нерсе менен эмне күнөө жасайт. Көпчүлүк адам күнөө жасайт. Эми мына ушул эки жагын ортосундагы тили себеп жана ушул эки бутун ортосундагы себеп инсан күнөөгө түшөт экен. Ким мына ушунун сактоону кепилдигини берсе, мен ага бейиштин кепилдигини беремин дейт. İmam Tirmizi özünün sunanında Ukbete İbni Amir'den tömönkü hadisти rivayet kılat. Kale kultu ya Resulallah men necat. Men Allah'ın elçisine ayttım. Bul kutulu ne? Kanday kutulsak bulut? Bul tozoktan kutulu kanday? Dep suradım elem. Kale emsik aleyke lisanek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tilingdi tıy dedi. Tilingdi karma dedi. وَلَا يَسَعْكَ بَيْتُكْ. Cana özüngdün üyüngdü lazım tut. Özüngdün üyüngde ibadat kıl. Üyüne fitnalardı kirgizbe deydi. Oşonday manide de özüngdün üyüngde ibadat kıl. Özüngdün üyüngdü lazım tut degene buldu. وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكْ. Cana özüngdün kata kemçildiklerine bunday ökünü ila degen eken. İmam Tirmizi özünün sunanında Sufyan es-Sakafi aytat, şul kişiden kelgen hadis, qala qultu ya Resulallah haddithni bi emrin a'tasimu bih. Men Allah'ın elçisine ayttım deydi. O Allah'ın elçisi maga bir nersege buyurun, oşol nerseni kattu karmap kalayın, bekem karmap kalayın dep ayttı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayttı, "Kul Rabbi Allah thumma istaqim." Aytkan menin Rabbim Allah jana menin Rabbim Allah dep tüz bolgun dedi. Menin Rabbim Allah dep tüz bolgun dedi. Allah'tan жалгыз özüne gana sıyıngın, Allah'tan özüne gana dua kılgın, ibadat kılgın. Mına şol Allah'tan rububiyatına, tauhidine bağıttap koyup atat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan kim tüz bolgun dedi. Kultu ya Resulullah ma akhafu ma takhafu aleyye. O Allah'tan elçisi menden emneden korkosuz, mendeki emne nerseden korkosuz dep ayttım deydi. Menden
Korkup turgan nerseniz emne деп айтты менен фахада билисани нафси thumma qala hada. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тилини кармап, тилини көрсөтүп, мынуунан деди. Мынуңду этият кылгын деди. Мына ошол себептүү арам иштерге, жаман сөздөрдү сүйлөп калууңда мен сенден коркомун деди. Абдулла ибн Масуд айткан экен: "О адамдар, мен силерде көп сүйлөгөндөн кайтарамын, эскертемин" деген экен. Ошондуктан инсан силердин ар бириңер өзүнүн кажети болгончо, муктаждыгы болгончо сүйлөсүн дейт. Qala Muhammad ibn Wasi li Malik ibn Dinar. Muhammad ibn Wasi Malik ibn Dinarga aytkan eken: "Ya Aba Yahya wa Aba Yahya, hifzul lisan ashaddu ala an-nas min hifzid dinar wa dirham." Tildi saktoo bul dinar, dirhamды сактоодон дагы каттуураак деген экен. Мына акчаны сактагандан дагы, акчаны барыбыз жакшы сактайбыз. Кандай сакташты, кайсыл жерде сакташты, барыбыз эч ким үйрөтпөсө дагы жакшы билебиз. Эми мынау акча, дирхамды сактагандан көрө дагы эң инсан каттуу сактай турган нерсе бул тил экен. Абдулла ибн Масуд дагы айтат: "Валлахи аллази ла илаха иллаху." Аллахка ант, Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. "Ма шай'ун ахважа ила тули сажнин min hadal lisan." Жер жүзүндө тилди камоодон өткөн эч бир нерсе жок дейт. Эгер инсан жер жүзүндө эң кармай турган нерсеси тили болуш керек деп атат да. Эң сактай турган нерсеси, эң кармай турган нерсеси, инсан тыя турган нерсеси мына ушул тили болуш керек дейт. Анткени инсандын колу болсун, мына ушул кулагы болсун, мына ушул буту болсун, бүт барысы мына ушул тилге карап жүрөт да. İmam Nevavi rahimahullah aytat: "İ'lem ennehu yenbaghi li kulli mukellefun en yahfaza lisanihi an cemil kelami illa kelamen ma tazharu al-maslaha fihi." Bilgin, her bir akıl esi jayında, her bir musulman kişi, her bir kişi tilini har kanday jaman sözdөрдөн тыйсын. Bir gana oşol İslami sözdör bola turgan bolsa, insandın akıretine faydalı bola turgan sözdör bolsa süйлөсүн. وَمَتَى اِسْتَوَى الْكَلَامِ وَتَرْكِهِ فِي الْمَصْلَحَةِ فَالسُنَّةَ الْاِمْسَاكُ عَنْهُ. Kaçan bir sözdü süylöy turgan bolsa, oşol söz tarafından kele turgan payda menen oşol sözdön baş tartуу birdey bolup kala turgan bolsa, anda oşol sözdön baş tartsın deydi. Antikeni köpçülük uçurda mubah sözdör, kebir sözdör var, süylösöňiz hiç kanday күнөө жок. Hiç kanday күнөө жок, сооп жок. Бирок, мына ошол мубах сөздөрдөгү кээде инсанды арам нерсеге же макрух нерсеге алып келип коюшу ыктымал дейт. Анткени адатта көпчүлүк мына ушундай мубах нерселерди сүйлөп отуруп эле, жакшы бир сөздөрдү сүйлөп отуруп эле инсан не гыйбатка кирип кетет, арам нерселерге кирип кетет, ар кандай нерселерге кирип кетет. Эң инсандагы дене мүчөлөрдүн аракетиндеги, ошол кыймыл аракетиндеги эң жаманы, бул инсанга эң катуу жаман зыян алып келе турганы бул инсандын тили дейт. Ибн Кайым рахимахулланын сөзүнү, мына ушул тилге байланыштуу сөзүнү окуйлу. Кала Ибн Кайым рахимахулла айтат: "Ва минал ажаб аннал инсан يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم والزنا والسرقة والشرب الخمر." Yani taң калыштуусу, чындыгында инсан мынол риба жегенден, сүткорлук кылгандан, зына кылгандан, уурулук кылгандан, арак ичкенден, жана көзүнү арам нерсеге кароодон, көзүнү мындайча айтканда ушул иштерден өзүнү этият кылат. Өзүнү этияттайт. Момун мусулман, момун киши мына ушундай арак ичүүдөн, зына кылуудан, уурулук кылуудан, арам нерсеге карап коюудан, мына ушул нерселерден инсан өзүнү этияттайт да, жана башка нерселерден дагы өзүнү этияттайт. Бирок ويصعب عليه التحفظ والاحتراز من حركة لسانه. Бирок мынол тилди сактоого келген убакытта
мына ошол тилди сактоо ага оор болот дейт, кыйын болот. Зынага жакындабаш бул тилди сактоодон дагы жеңил экен. Арак ичпеш тилди сактоодон дагы жеңил экен. Сүткорлуктан алыс болуу тилди сактоодон дагы жеңил экен. Hatta tara rajul yusharu ilayhi bid-din wa zuhud wal ibada. Kalay verse adamların közüne öte bir takva bolup görüngen oşol dinde bir zuhud, mınday ibadatta ibadatköy bolup görüngen insandagı kede mına şol kebir sözlerini süylep koyot, Allah Taala'nın açuusu keltire turgan sözleri süylep koyot deydi. Oşonduktan insan mına şunday Allah'ın açuusunu keltire turgan sözleri süylep koyot turgan bolsa insan üçün ne balay bolot. Oşonduktan bir jaman bir sözü süyley turgan bolsa insan oşol tozok menen beyiş tozok uşunçalık dengelde düşüp ketet, uşunçalık aralıka batışı menen çıkış aralığı kança bolsa, uzaklığı kança bolsa oşondoy dengelde oşondoy aralıkta tozoktun astına düşüp ketet deydi. Bir jaman bir söz üçün deydi. Zınadan saktanıp jüröt, uruluktan saktanıp jüröt, ribadan saktanıp jüröt dagın anan bir sözü süylep koyot. Oşol sözü, oşol insandı batış menen tozoktun, batış menen çıkıştın aralığınçalık tozoktun astına düşürüp jiberet deydi. Emi kança adamdardı körösün deydi, takva, aram nerselerden жүз burgan, buzuk nerselerden жүз burgan, zulumdan жүз burgan. Birok, ol tili menen ölüktörдү dagı, tirүүлөрдүн dagı namısın soyup jüre öret deydi. Mındaş aytkanda gıybat kılıp jüre öret, ölüktü dagı, tirikti dagı gıybat kılıp jüre öret. Birok ошол insan buzukluktan baş tartat, zulumdan baş tartat. Takva insan. Birok tili menen ölüktörдү dagı, tirүүлөрдү dagı çağıp kete öret deydi. Mındaş aytkanda gıybat kılıp kete öret deydi. Dagı bir hadis menen sözümüzdü бүтүрөйлү. İmam Müslim'den kelgen hadis Cundub ibn Abdullah annen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem haddese enne raculen kal. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cundub ibn Abdullah'dan kelgen hadiste mınday dep aytты. Bir kişi tuuralı. Bir kişi aytıptır da Vallahi la yaghfirullahu li fulanin. Allah'a ant balançını bir kişi aytıptır. Balançını Allah keçirip eytiptir. Allah'a ant içi balançını Allah keçirip eytip süylöptür. Ve innallaha Teala kal. Oşonda Allah Teala aytıptır. Men zellezî yeteella aleyye elle eğfira li fulanin. Kim aytkan bul? Batını mınday nerseni süylögen, balançını Allah keçirip eytip ant berip süylögen adam kim bul deptir Allah Teala. Fe inni kad gafartu li fulanin. Men oşol adamdı künösünü keçirdim. Ve ahbattu amelek. Sen menin atım menen ant içip balançını oşol Allah keçirip eyt degen insandı. Oşol men senin amallarını jok kıldım deydi. Mına oşonduktan akır akıbette birönün beyişlik bolusu, je tozoktuk bolusu, bul Allah'ın kolundagı nerse. Mına oşonduktan birödü Allah keçirip eyt dep de aytkan akыбыз jok, birödü Allah keçiret dep de aytkan akыбыз jok. Bul nerseler paygambardın kolundagı dagı nerseler bolgon emes. Allah kalagan pendesini azaptayt, kalagan pendesini keçiret. Mına oşonduktan balançını Allah hiç kaçan keçirmeyt dep aytkanga akыбыз jok. Mına oşonduktan bul nerseler Allah'tın ukugu. Mına oşonduktan tildi saktaşыбыз kerek eken mına şol kıskası. Vallahu alem ve sallallahu ala Muhammedin ve la alihi ve sahbihi ve sellem.